достор. Бүгін сөз тану көрсөтүүсүнүн өзгөчө теманы козгогон отурабыз. Бизге белгилүү болгондой 2023 жылдын декабрь айында Жогорку Кеңеште мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүүгө байланыштуу мыйзам кабыл алынып, ага президент Садыр Жапаров кол койгон. Анда туудагы күндүн нурлары жана түндүктөгү чамгарак өзгөрүлгөн. Биз эми байкаган болсок, бул жерде туу деп колдонуп жатабыз. Бирок ошол эле мамлекеттик символ болгон туубузду асаба деп айтышат. Мисалы, 2023 жылы 29 ноябрда Жогорку Кеңештин депутаты Арсланбек Малиев туунун түсүн көк түскө алмаштырууну сунуштаган. Ал албетте Манас эпосунан үзүндү окуп, ага таянган. Көк асаба кызыл туу, көк жаңырган улучу. Ак асаба кызыл туу, айгайлаган ызычу. Демек кызыл туу бул ызычу. Бизге ушул керекпи деген оюн айткан. Чындыгында бул ырсаптарындагы көк асаба дегенге көңүл бөлүп, туубуз көк түстө болгонбу деген ой келбей койбойт. Мындай ойдун пайда болушуна асаба сөзүн туу маанисинде колдонуп калгандыгыбызда. Бирок достор, асаба сөзү такыр башка маанини туюндурган. Төмөндөн бир катар маалыматка ээ бололу. Андан кийин жогорудагы ырсаптарына кайрадан кайтып келебиз. Асаба деген бүгүнкү күндө ал туу маанисине өтүп кеткен. Бирок ал чындыгында өзү тууну билдирген эмес. Ал ошо тууну кармап бийикке көтөрө турган сабын билгизген да. Эми орусча айтканда древко болот да. Ошол немеси асаба деген. Ана Манас эпосунда бекеринен айтылбайт да. Ак асаба кызыл туу, айгайлаган ызычуу, көк асаба кызыл туу, көйгөйлөгөн ызычуу деп туруп. Ошол жерден ак асаба, көк асаба деген менен бул ошол эменин сабын билгизип атат да. Туу өзү кызыл эле түстө болуп атат. Бирок мезгилдин өтүшү менен бунун ошол туунун сабы деген маанисин унутулуп эле асаба деген сөздүн өзү дагы тууну билгизип калган да. Анан баягы кыргыз эл жазуусу Түгөлбай Сыдыкбековдун романынын ушинтип аталып калышы бекеринен эмес. Көк асаба деген роман аталып калышы бул жерде туунун сабы жөнүндө эмес, ал жерде туунун өзү жөнүндө сөз болуп атат да. Анан эми ошондон улам бир учурда талаш чыкканы менен эсимде. Ол легендарлуу парламент мезгилинде биздин символикалар болгон ошол тууну кабыл алууда бир топ талаш тартыштар чыккан. Анан ошонун түсү көк болуш керек деп, ушул көк болуш керек деген жактагандардын дээрлик бардыгы тең ушул Түгөлбай Сыдыкбековдун ошол романына таянышкан. Мына кыргыздардын илгертен туусу ушул болгон, көк теңирге сыйынган дешип, ушуну көк түстө кылабыз деп. Эгер ошондо кабылданып калганда бүгүнкү Казакстандын туусуна окшогон биз тууга ээ болот элек да. Мүмкүн түндүк калмак, бирок түсү көк болуп калмак. Анан эми бүгүн айтса болот. Ошондо айгайлаган ызычууну салып атып, саны жагынан көптүк кылып атып, ошо түштүктөн шайланган депутаттар анан ошо кызыл туунун кабыл алынышына себепкер болуп калышкан. Көк деген бизде түштүктө бул азанын белгиси, көк кет деп айтат дешип атып, анан ошентип анан кызыл туу болуп калган биздин туубуз. Бирок эми айтып коюш керек, өзү кыргыз жергесине келген саякатчылар, миссионерлер кыргыздардын туусу көк түстө болгондугун эч кимиси деле жазган эмес. Жашыл түс жөнүндө жазышкан ооба мүмкүн. Бул ошондон улам биз кыргыздар өзү жашылды көк деп айта беребиз. Мисалы, мындай жашыл чөп чыкты деп айтпайт да. Көк чөп чыкты, көккө жеттик деп айтабыз го. Анан ошондон улам эле ушул көк болуп калышы да мүмкүн да, ыктымал. Болбосо мындай көк түстөгү, азыр мындай орусча айтканда синий түстөгү тууну кыргыздардын колдонгону жөнүндө мындай эч бир тарыхый булактардан биз учурата албайбыз. Мынакей достор, көк асаба кызыл туу, көк жаңырган улучу. Ак асаба кызыл туу, айгайлаган ызычу. Бул ырсаптарындагы көк асаба деген сөзгө таянып эле Манас эпосунда дагы туунун түсү көк болгон дегенге болбойт. Бул жерде тууну бийик көтөрүп, аны кармай турчу сабы тууралуу айтылып жаткандыгы маалым. Андыктан сөздөрдүн түпкү маанисин биле жүргөнүбүз оң болот. Бул эле эмес, башка сөздөрдүн маанилерин сөз тануу көрсөтүүсүнүн буга чейинки чыгарылыштарынан таанышсаңыздар болот, албетте биздин социалдык тармактардын жардамы менен. Улантабыз достор.
Омор таягы менен топ дедирип, жерде чаап коет да, өз алдынча көңүлдөй берет. Бул сүйлөм Төгөлбай Сыдыкбековдун чыгармасынан алынды. Мында биз таяк деген сөзгө маани берели. Себеби таяк эмне экенин биз баарыбыз эле билебиз. Аныктама бере кете турган болсок, таянып жүрүүгө колдонулуучу жыгач же башка нерсени таяк деп атайбыз. Ал эми мына ушул сөзгө дагы бир компонент кошулса, ал башка нерсени туюнтуп калат. Мисалы, таяк деген сөзгө босого сөзүн кошуп карай турган болсок, босого таяк келип чыгат. Босого таяк бул боз үйдүн жыгачынын бир бөлүгү, үйдүн эшигинин жана каалгасынын жыгач кашеги. Бул уук кереге менен түндүктүн тең салмакта тегилишин аныктайт. Үйдүн босого таягынын узундугу болжолдуу 1,4 метр, туурасы 1 метр, жазылгы 25 сантиметр келип, ал таяк босого, баш босого, каалга болуп 3 бөлүктөн турат. Бири-бирине ашталат да, кереге саканактары менен сызма же эшме жип аркылуу бекитилет. Баш босогонун үстүнөн 3-4 кыска эшик угу орун алат. Босого таяктын жазылыгы 10-12 сантиметр, калыңдыгы 3 сантиметр. Бийиктиги жана кенендиги боз үйдүн көлөмүнө жараша болот. Мынакей, демек босого таяк бул күнүмдүк турмушубузда колдонулган жөнөкөй жыгач маанисинен алыстап, боз үйдүн бир бөлүгү экени белгилүү болду. Эми таяк сөзүнө аса деген сөздү кошолу. Мында тактап айтканда аса таяк эмнени түшүндүрөт, төмөнгө көңүл бөлөлү. Таяк деген биринчи бөлүгү бардык адамга айталык, ар бир кыргызга белгилүү. Мындайча айтканда, күндөлүк тиричиликте таянып басыш үчүн, же болбосо мал кайтарыш үчүн дейли, анан түз өскөн жыгачтан кыйып алган айталык эменин дарактын бир кыркындысы катары, ошону биз таяк деп кабыл алабыз да. Ал эми аса деген дагы ошондой эле нерсе. Бирок аны көбүнчө могул эл жерди кыдырып жүргөн календерлер, дербиштер же болбосо дубаналар пайдаланган таяк катары каралат да ушул аса дегенде. Анан бул менимче эмеден улам келип чыккан, өзү ислам дининде Муса пайгамбар деген атка ээ болгон. Бирок анын эми баягы жөөттөрдө, байыркы еврейлердин айталык Инжилинде Моисей деген атка ээ болгон пайгамбар жөнүндө. Ал ушундай кереметтерди көрсөтүп, анан ал тургай көркөм фильм дагы тартылып, анан Египеттен өзүнүн элин Иерусалимди көздөй алып кеткен эме Моисей 40 жыл бою талай эрме чөлдү кезип жүрүп, анан өзүнүн элин алып барат. Мындайча айтканда азыркы Израиль мамлекети да. Мына ушул жерге барат. Анан артынан куугандарга бир керемет көрсөтүп туруп, анан таягын бир сайганда деңиз экиге бөлүнүп, анан ошол жерден анан еврейлер кургак жер менен наркы өзгө өтүп кеткенден кийин кайра сууну калыбына келтирип, артынан келген куугандар өтө албай калган, ушундай бир кереметти көрсөткөн. Мына бул жакынкы эле жылдар тартылган фильмден дагы ушуну көрүп калдык да. Ушул баягы фильм үчүн дагы негиз болуп берген фильмдин тартылышына. Анан эми айтып коюшат, ошондон улам бул сөздүн дагы бир аталышы аса дебестен аса муса деп да коюшат. Аса муса деп. Ошол баягы дербиштер, календерлер, дубанлар пайдаланып кармап жүргөн таякты ошо аса муса деп да кое берет да. Анын атайын сөздүктөргө кайрылганыбызда анын бир гана жыгачтан жасала тургандыгына күбө болобуз да. Орус тилинде бул абелия деп аталган жыгачты мына ушул гана түрүнөн жасалат да. Ошол аса муса деп аталган бул Мусанын таягы, Мусанын асасы. Аса деген бул эмеден болуп атат, эми араб тилинен кирип калган сөз болуп атат. Мусанын таягы деген маани болуп калат да. Ал Мусанын таягы кайсыл дарактан жасалса, салттуу түрдө ошондон гана жасалат, мындайча айтканда аса. Ал эми таяк дегенде түз өскөн бардык жыгачтын түрлөрүнөн боло берет да. Мына күндөлүк биз пайдаланган таяк үчүн. Мына ошондуктан баягы бул эки синонимди айырмалап турган белги булардын жасалуу материалы. Мына ушул жагынан гана булар айырмаланып турушат.
Асатаяк дагы бир аталышында аса муса деп колдонулары белгилүү болду. Элдик ооз эки чыгармачылыкта, анын ичинде Манаста асатаяк думана болуп жер кезгендердин ажырагыс буюму катары кызмат кылат. Муну белгилеп өтүшүбүз керек. Достор, Манас эпосун элге жайылтууда. Анын ичинде көөнө тарыхыбызды камтыган көөнүргөн сөздөрдүн маанисин чечмелөөдө. Ошондой эле күнүмдүк турмушубузда колдонулган сөздөрдүн түпкү маанисин ачып берүүдө сөз таануу көрсөтүүсү изилдөө жүргүзүп келет. Ар бир кыргыз тилибизде ар бир сөзүбүздү баалай билүүбүз зарыл. Сөз таануу көрсөтүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы мына ушун менен жыйынтыкталды. Саламатта калыңыздар.